Суунун тереңинде тазалык иштерин жүргүзүү же өзгөчө кырдаалда адамды издөө үчүн атайын жабдуулар маанилүү. Күнчыгыш айыл өкмөтү бул багыттагы мүмкүнчүлүгүн кеңейттүү максатында долбоор жазып, ысык көл өнүктүрүү фондунан 500 000 сом каражат алган. Бөлүнгөн каражатка 2 даана суучулдар костюму сатылып алынды. Буга чейин айыл өкмөттүн карамагында 1 костюм бар болсо, эми алардын саны 3кө жетти. Тоң райондук өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бизге кайрылуу жазып келишкен. 2 суучулга полный оборудование шаймандарын алып берүүгө жергиликтүү бюджеттен акча аздыгына байланыштуу биз мына Үскөл өнүктүрүү фонду тарабынан долбоор жазып, ошол жактын колдоосу менен каражаты чечилип 500 000 сом өлчөмүндөгү акчага 2 суучулга бардык шаймандары, азыркы талапка жооп бере турган компастары жана башка бүт бардык шаймандары менен тендерге коюлган. Жаңы жабдууларды көлдөгү таштандыларды тазалоодо гана эмес, эс алуучулар менен туристтердин коопсуздугун камсыз кылууда да колдонуу пландалууда. Айрыкча жайкы туристтик сезон учурунда ысык көлдө адам көп болгондуктан суудагы кырсыктарга ыкчам чара көрүү маанилүү. Суучулдар үчүн керектүү жабдуулардын көбөйүшү издөө куткаруу иштеринин натыйжалуулугун жогорулатат. Бизде бүгүн жакшы иш чара болуп атат. Суу алдында таштандыларды тазалоо, ошондой эле адамдын өмүрүн алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Учурдан пайдаланып, Күнчыгыш айыл аймагынын башчысы Эрмек Кадыровичке терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары жаңы жабдуулар тиешелүү адистер тарабынан суу алдындагы тазалык иштеринде жана зарыл болгон учурда издөө куткаруу иштеринде пайдаланылат. Күнчыгыш айыл өкмөтү бул багыттагы материалдык техникалык базаны мындан ары да чыңдоону көздөп жатат. Айгерим Кулатбекова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Тоң районунан.